16 январда Жогорку Кеңештин жыйынынан өкмөт тарабынан келген чиновниктин чыгарылышы азыркы учурда социалдык тармактарда коомчулук тарабынан катуу сын пикирге алынып атат. Сиздин жообуңуз кандай болот? Жогорку Кеңештин жыйынында чакырылгандар, чиновниктер ошол белгиленген тартипти, мыйзамда белгиленген этиканы сактоого милдеттүү. Экинчи, массалык маалымат каражаттарына мен кайрылып кетет элем. Жогорку Кеңештин жыйынынан кууп чыкты, выгнали деп жүрөт. Мындайча айтканда, бул мындай бурмаланган тема болуп жатат. Ал жерде видео баяндамасында да жүрөт. Мен Жогорку Кеңештин комитеттин чечимине ылайык ошол отурган чиновник тизмеде жок экен деген белгилеп, жыйындан сиздин бара беришиңизди суранам деген маселе менен кайрылдым. Ошонго ылайык ал чиновник залдан чыгып кетти. Бирок мамлекеттик кызматкер ошол өзүнүн түшүндүрмөсүндө айтпадыбы? Менин жетекчимдин ордуна мындай күтүүсүз жерден келип калдым деп түшүндүрмө берди да. Ошондой учурда, мисалы, сиз өзүңүздүн вице-спикерлик кызматыңыздан ашыкча пайдаланып жиберген жоксузбу? Жөн гана эскертүү берип коюу жетиштүү болбойт беле? Мүмкүн. Төрагалык кылуучу Жогорку Кеңештин депутаттарынан кандайдыр бир сын пикир түшкөндө, тигил же бул баяндамачыга, бул жерде Токтор Алмазбек Сатиевичтин тарабынан конкреттүү сын пикир түшүп атат баяндамачыга. Ошонго ылайык төрагалык кылуучу же мен сөзсүз анга маани беришим зарыл. Бул жерде экинчи себеп, ошол чакырылган чиновник берилген суроолорго так жооп бере албай, кагаз жүзүндө жооп беребиз, башка жүзүндө маалымат беребиз деген мындай депутаттар да ынандырган жок. Жалпы керек болсо ошол көрүп жаткан коомчулук болсо аларды дагы жообу ынандырган жок. Мына дагы бирден бир себеп ошол болду. Ошондуктан мына ушундай чечим кабыл алууга туура келди. Мына социалдык тармактын колдонуучулары вице-спикер чынында эле катуу айтып койду. Өзүнүн мындай атасы менен тең адамга орой формада жыйындан чыгарып жиберди деген пикирлерди айтып атышат да. Сиз ал адамдан улуу киши катары кечирим сурайсызбы? Биринчиден, мамлекеттик кызматта улуу киши деген болбойт. Экинчиден, бул өкмөт менен парламент ортосунда дагы конкреттүү маселе боюнча бул жерде талкууланат. Бул жерде биз сый көрүп кетиңиз же башка маселеге кирип кетиңиз деген чакыруу болбойт. Экинчиси айткан боюнча, бул кечиримдүүлүк улуу касиет. Кечиримдүүлүктөн же бир кандай бир үзүр суроодон адам кичирейип кетпейт, же башка болуп кетпейт. Ошондуктан эгерде ошол инсандын жеке аброюна, же үй бүлөсүнө, же кандайдыр бир коомчулукка кандай бир катуу тийип кеткен болсо, мен ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып өзүр сурап кетемин.